2022 жылы 9-июнда Талас облусунун Талас районуна караштуу Калба айылында Солтонов атындагы орто мектебинин ачылыш аземи өттү. Мектеп имараты жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында модернизацияланып, колдонууга берилди. Модернизация учурунда энергонатыйжалуулукту жогорулатуу үчүн мектеп имараты жылууланып, сейсмикалык туруктуулугу бекемделди. Эски терезе менен сырткы эшиктер жаңы жана жылуулукту сактай турчу пластик терезелерге алмаштырылды. Жылытуу түзүмү жаңланып, электрокерамикалуу батареялар орнотулду. Имараттын вентиляциялык түзүлүшү жакшыртылып, рекуператорлор орнотулду. Ошондой эле буга чейин иштебей турган дааратканалар да толук калыбына келтирилди. Аткарылган иштердин натыйжасы окуучулар менен мугалимдердин ден соолугунун жана билим сапатынын жакшыруусуна өбөлгө түзөт. Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин демилгеси менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын жана Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын каржылык колдоосунда Арис тарабынан ишке ашырылып жатат.